Assalamu alaikum, урматтуу биздин катталуучулар, замандаштар, достор. Бүгүн 1 май 2025 жыл, жума күн, жумаңыздар майрек болсун. Мына мен азыр Оштогу Алишер Навай атындагы сейил бактын алдында турам. Мындан 5 күн мурда мен ушул жерден видео тарткам, билесиздер. Анда ошол даярдык иштери жүрүп аткан. Азыркы мэр Жанар Акаев 1 майга биз бул паркты даярдайбыз деп айткан, бирок ошо чындыгында сөзүндө турду. Кече бул жердин ачылышы болду. Биз эми жумуштар менен болуп ал ачылышты мындай келе албай калдык. Азыр ошо сиздерге обзор кылып коеюн дедим. Мынакей, бисмиллахир-рахманир-рахим. Мынакей Навай паркы жап-жашыл болуп, тим эле жаңы орындуктар орнотулуп, оргума бак, оргума дейбиз, фонтанды. Оргумалар кече булар иштеп турган, эми азыр иштесе керек кайра. Бүгүн эми 1 майда бул жерде эл аябай көп болсо керек. Кече чындыгында көп келген экен, мен интернеттен көрдүм. Парк, келиңиздер, эс алып кетиңиздер, балдарды алып келиңиздер, меймандарды алып келиңиздер. Бул жерде мына бүгүн күн дагы аябай жакшы, салкын. Ошто аба ырайы салкын. Эс алып кетсеңиздер болот. Мен видеому жаңы көрүп жаткандар, уш каналга жаңы баш баккандар, сөзсүз подписканы басып коюңуздар. Комментарий жазып коюңуздар, лайк басып коюңуздар, бөлүшүп коюңуздар дегенде. Бул жерде эмне өзгөрүү болду? Бул жерде, мына жерде катар туташ чайханалар бар эле, кафелер. Алар жок. Туташ чайханалар бар эле. Кече видеодо комментарий жазгандар бир аксакалдар үчүн бир чайхана кылып койсо жакшы болот эле деген ойлор айтыптыр. Эми менче ал болбойт, болуш керек. Кече мэрдин сөзүнө караганда андай бир тамактануучу жерлер бул жерде болбойт дегендей кылып койду. Бул жерде дагы анча аттракциондор бар эле. Алардын ордуна отургучтар орнотулган. Бул жер ошо мурунку эле ордунда калган. Брусчаткалар жаңыланган. Теги имарат ал Ош шаардык китепканасы. Таш Мияшев атындагы китепкана. Мынакей бүгүнкү ушул парктын көрүнүшү. Бир аз могу дарактар немелери ашча бутактар кыйылып, мындай ачылып калгандай байкалат. Мурда мындай калыңыраак болчу. Эми дагы монтип бутактар чыгып, бул жерден дагы эле кайра көлөкө көбөйсө керек. Негизи ушул Навай паркы шаардын эң салкын аймагынын бири да. Себеби бактарак көп. Бул жакта Акбураны бир көрүп келели. Акбураны аябай сонун кылып жасайт болуш керек быйыл. Планында бар деген. Бул Акбуранын чеккелерине мындай бир сонун кылып жасап, бир пакеттагы мусор бул жерге таштабаш керек да, урматтуу шаардыктар. Бир пакетте таштабаш керек да. Буну сыйлашыбыз керек, бул сууну сыйлаган зор болор, сууну кордогон кор болор деген кыргыздын эң бир накыл сөзү бар да. Азыр эми суу аз экен. Муну дагы тазалайт болуш керек. Бул жерде эми сыртта тиги жактан таштандылар алып келе берет экен. Айтып атам го, ушул дарыябызды биз асырап алсак. Мусор деген бул жерге мен ошо ар дайым айтып келем да, 50 000 сом штраф салыш керек да. Акбурага атайлап мусор таштаган адамга 50 000 сом штраф салыш керек. Мында отургучтарды орноткон. Дарыянын фонунда мындай отуруп алып эс алса болот. Шаардын панорамасын көрсө болот экен. Дагы эмнелер бар бул жерде? Бул аттракцион өзүнүн ордунда калыптыр. Бул жерде мында бир ушундай дизайндагы бул эмне бир отургуч. Бисмилла. Ушундай отургучтар экен. Кичине мындай эс ала турган. Качели да. Жакшы, сонун экен, дизайн жакшы. Бул дизайн жакты.
бул жагы ушундай ак буранын бойлогон боюнча тиги Домбутан мостуна чыгып кетет. Ушул достор, ак бура негизинен даярдалып бүттү. Азыр бул жагына да басабыз. Теннис сүйүүчүлөр болсо, мына теннис бай ордунда калыптыр. Мен да тенниске анча-мынча кызыгам. Бул аттракцион жаңы же эски эле? Менимче эскидей көрүнүп атат. Şu брусчатка жаңыланган, отургучтар жаңыланган бул жерде. Бул аттракцион өзүнүн ордунда калыптыр. Анча-мынча бүт элек жерлер бар экен. Бүгүн буларды бүтүрсө керек усталар. Шахмат сүйүүчүлөргө өткөндө көрсөткөм. Тиги жерде шахмат ойной тургандар келип шахмат ойносо болот. Так. Ушундай достор, Палуан сарайдын ордуна менимче бакты бул жерде эч нерсе болбойт. Жалаң мындай дарак эгиптир. Кандай дарак эккен? Павлония эккенби же башка дарак эккенби? Ушу Павлонияга мен айтар элем, действительно жакшы дарак экен Павлония. Анын гүлү аябай сонун жит берет экен, гүлдөп турган маалда. Анан жалбырагы да жакшы салкындап берет экен. Ногу чоң аттракциондордун бири экстремальный деп койсок болот. Бул эми мына айланат мындай. Жүрөгү мындай бекем